Эске сала кетсек, Кыргыз элинин сыймыгына айланган белгилүү актер Чыңгыз Мамаевдин үстүнөн Сабрина Шуберт аттуу четелдик жаран арыз жазган. Бул тууралуу кыргызстандык жаран Дулат Кожоев жергиликтүү маалымат каражаттарынын бирине аны ээрчитип барып маек берген. Ал анын коногу Сабрина Шуберт аты аталган актер тараптан зордукталганын сөз кылган. Көп өтпөй милиция актер Чыңгыз Мамаев кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин билдирген. Анткени менен четелдик жаран Сабрина Шуберт ким экендиги туурасында маалымат айтылган эмес. Зоболу масс медиасына Онтарио мончосунун кызматкери Гүлнара Сартбаева Чыңгыз Мамаевдин үстүнө арыз жазган четелдик аял туурасында мончого келебе салып, бирок акчасын төлөбөй алдап качып кеткенин жана туура эмес кылык жоруктары менен элдерди таң калтырганын айтып берди. Анда кеп башынан болсун. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Аты жөнүм Сартбаева Гүлнара Банжыбековна. Ушул Онтарио Баняда эмеде барда иштейм да, женский жагында. Ал ошол аял 2 жолу Баняга келген. Экинчисинде келип тамак жеп, курдак жеди, пиво ичти 2 жолу. 2-3 бутылкадан пиво ичти. 2 жолу келгенде экөөмдө тең пиво ичкен. Экинчисинде кичинекей баасы бар болчу, төлөбөй кетти да. Анан ушул жерден аялдар чурулдап, чуркурап калышты. Ой, бул аял интернетте жүргөн аял болчу, эртең таап алсаң болот, интернеттен карап эле деп. Анан кандай эмне болду эле деп эле интернетти ачып карасам, действительно жүрүптү. Анан ушундай атактуу ушул биздин жакшы актерубузду ушундай жала жаап атканда мен аябай обидно болду да. Менин акчам бул жакта эле калды. Мен эки жака чуркап таппай калдым эшикке чыгып. Ал курдактын акчаларын, пиволардын акчаларын өзүм төлөп бердим. Мен бул жерде реализатор болуп иштейм да, процент келечи. Алдап кеттиби сени деп эле баары чурулдап калышты действительно. Замат деле жок болуп кетти да. Бир жумада 2 жолу келип атты Баняга. Ошо кайсы күндөрү келгендер эсиңизде барбы? Ошо 5-6 күндөрү, 6 күнү келди го дейм. Анан мурункусунда 1 эле күнү келген, кайра 3-4 күндөн эле кайра келди да. Анан кичинекей баласы аябай ачка экен. Анан картошканы муздатканча аябай жан талашып жейди курдактычы. Аны суутайын десе да болбой, ыйлап жейди, аябай ачка экен балачы. Анан кечке андан мурункусунда баласы келип жерде полдо жатса деле караган жок. Бүт баары мындай таң калып атышты да келген аялдарчы. Анан бул балаң эме экен го, негр экен го, эмден төрөм десем, ой, мен муж нету, унун атасы да жок деп ушинтип эме кылып койду. Анан өзү арабкамын деп таанышкан менчи. Арабкамын деген, мен буякта музыкалный эмеде окудум деди. Анан биз таң калып койдук. Өзү деле мындай эмелерди сүйлөй албайт экен, орусча кыргызча деле. Анан ошо кечке эле сотка менен отурду да, ушундай эме кылып элечи, пиво ичип эле. Ошол ары бери чуркап калдым, таппай койдук. Андан бери келген жок ошо. Ал өзү деле мындай эме окшойт, бүт эле чурулдап калышты да, ошо апреске окшойт, анан мындай кетчи. Ошо пиво ичип анан отуруп эс алып жүрдү деп айтып атасыз. Бир жумада 2 жолу келди да. Ал аял адам болсо баягы ооруйт деп, рак мозга менен ооруйт деп айтып атышат. Рак мозга менен ооруган адамга ичкен болбойт, туурабы? Болбойт да. Бирок свежий кружка деген пиво ичип атты. 3 бутылка ичкен, мурункусунда да сизден алышты. Алып акчасын төлөбөй кетип атпайбы? Мен өзүм төлөп атам. Курдак кымбат бизде. 500 сом турат. Пиволар да кымбат бизде. Бүт өзүм төлөп бердим баардыгында, тиги столовойдукунда. Баласын да карабайт экен, баягыдан бери баласы полдо жатты. Эме кылып, буттары жылаңайлап жүрдү. Анан биздин техничкабыз шлепка алып келип берди, кийгизди баласына. Ошол мындай өзү безглаверный аял да, мындай тартиби жок аял экени көрүнүп турат. Ошол өзү ушундай эмеге көнсө керек да, бул ушундай барга жерде алдап элдерди. Ошондой, ошо чоң атактуу эмебизди жөндөн-жөн жалаа кылып аткан бул Кудайга деле жакпайт, действительно. Биз баарыбыз ичибиз ачышып, мен ал акчама эме болгон жокмун, жөн ак жерден күйгүзүп атканга эме кылып атабыз, күйдүк. Аялдар келген сайын сурап атышат, ошо аял келди, төлөдү дешип. Постоянно келген клиенттер деп жүрбөйбүз. Бизде тартиптүү жашынакай аялдар келишет. Бизге өөнө эле болду ал аял чындыгын айтканда.